Саламатсыздарбы урматтуу достор, каналга кош келипсиздер. Менин атым Канеке. Көпчүлүк ата-энелер жаңы төрөлгөн наристеге көптөгөн нерселерди, кийим кече, бешик, коляска жана башка көптөгөн буюмдарды алышат дагы, бирок эң негизги баланын биринчи жардамга келүүчү жаш балага атайын аптечка даярдаганды унутуп коюшат. Ошон үчүн мен бүгүн сиздер менен өзүмдүн аптечкам менен тааныштырып кетейин. Сиздер дагы эгерде өзүңүздөр аптечка даярдай элек болсоңуздар, бала пландап жаткан болсоңуздар, баланын аптечкасын төрөлгөндөн кийин даяр болушу керек. Биринчи күнүнөн баштап ар кандай случайлар болуп калат жашоодо. Ошон үчүн мен айткан азыркы нерселерди алып койсоңуздар деле болот алдын ала. Термометрдин ар кандай түрлөрү бар. Температураны меритеткен анан бесконтактилер деле бар, бирок биз моундай жөнөкөйүнөн гана эки түрүсүн алганбыз. Бул японский фирма, заметкага алып койсоңуздар аябай жакшы, 1000 жолуга чейин меритсеңиздер болот. Анан батарейка менен иштейт, аябай жакшы. Бул жөнөкөй термометр, муну 10 минутта коесуздар, баланын колтугуна коюп, анан жакшылап текшересиздер. Потому что тиги термометр 1 минутта текшерген үчүн удобный да, эгерде балаңыздар ыйлап жатса, буну дагы чыдап неме кыла албайт да. Сөзсүз түрдө баланы прививка алгандан кийин көзөмөлдөп турасыздар дагы. Анда балаңыздар ыйлап же бир кечириленип жаткан учурда дагы көзөмөлдөп текшерип туруңуздар. Температураны түшүрүүчү атайын моундай детский сироп болот. Буну 3 айлыктан баштап колдонсок болот. Мен 3 айлыкка чейин башка парастомол дегенин алып колдонгонмун, бирок аны ачкандан кийин 3 айдан кийин колдонууга болбойт экен, холодильникке сакталса дагы. Ошон үчүн буну ушундайды алып койгонбуз, бирок колдоно элекпиз, жаңы алдык. Буну 3 айдан баштап колдонсо болот. Неме алганда пока еще не пригодились. Качественный жасалган Мирамистин жакшы антисептик. Буну баланын бир жери ооруса, айрыкча буну көбүнчө баланын ооздору ич жактарына жара чыгып же бир нерсе болгондон кийин обработка кылып, анан мастит болот го, ошого дагы аябай жакшы жардам берет, бат айыктырат. Дагы моундай Бепантен деген бар. Бул Бепантендин майзи дагы, креми дагы, лосьону дагы бар. Бул жөнөкөй универсальный мазь. Ушунусун алсаңыздар жакшы. Мазь более лечебный да, чем кремдерге караганда. Кремдер более увлажняющий, ошондой болуп кетет. Бирок мази лечебный болгон үчүн бул жерде баланын көтөнүнө кызарып кеткенде, аллергия бергенде памперстерден ошолордон, анан төшүңүз жарылганда дагы ушуну колдонсоңуз аябай бат айыктырганга жакшы жардам берет. Анан баланын бир жери жарылган болсо, кесилип жыгылып, нерсе болгон болсо дагы, күйүп кеткен жерлери дагы аябай бат убакта бир күндө эле жардам бере турган крем, мазь. Диатез чыкканда биринчи жардамга келет моундай финистиль. Финистиль аябай батты издетет. Жарым саат, 1 сааттын ичинде уже немелери, диатездери кайта баштайт да, аллергиялары. Анан буну 1 айдан баштап колдонсо болот. Мынакей финистиль деген каплисин алсаңыздар удобный балага. Бул жерде ичинде да жазылып турат. Бир күндө 3 жолу 2 каплиден бересиздер. Эгерде балаңыз толук аллергия болуп кеткен болсо, эгерде мындай кичине эле болсо, 2 каплиден 1-2 жолу берип коесуздар дагы аллергиясы кайтып кетет. Анан кийин кыздар көбүнчө мындай нерселерди хранить эткениңиздерде не выше 25 градус деген нерсени окуган болсоңуздар, моундай иче турган, немете турган ачкандан кийин да, ошону сөзсүз холодильникке сактаңыздар. Уже мындай просрочный болуп калат да, үйдө сактаганга болбойт, потому что үйдө комнатанын температурасы 25тен ылдый деп тургандан кийин, значит, холодильникке сакташыңыздар керек. Буну 25тен жогору да, үйдүн температурасы көбүнчө 27-28 даже 30га чейин чыгып кетет. Ошон үчүн ушундай продукцияларды сөзсүз холодильникке сактаңыздар. Аялдарга айта кетейин, төрөгөнгө барганда алып алсаңыздар, моундай Миледа деген, Пуралан деген эң жакшы көкүрөктү жарыган кетире турган. Муну кичинекейин алсаңыздар көккө чейин жетет. толук айыктырганга чейин аябай жакшы. Буну бала жесе дагы болот, потому что бепантен менен май сепкениңиздерге балага эмчекти бергенге болбойт да, эмизгенге.
арчып турган эмизебиз. Бул болсо натуральный болгондуктан буну эмизе берсе болот. Бул как вазелин катары майы менен алды жагын майлап коесуздар да кыздын жыныстык жагын бир аз ошол жерин жакшылап караңыздар. Мирамистин менен брызгать этип тазалап күндөгө май берип карап тазалап туруңуздар. Ошол жерине дагындай кызарып кетпеш керек. Эгерде кызарып кеткен болсо бепантенден алып ичине май сепип койсоңуздар кайтып кетет. Бул жерде дагы эң негизги нерселерден айтайын. Перекс сөзсүз алып коюңуздар балаңыздарга. Үйдө эң керектүү нерсе биринчи очередте перекс жана зеленка дагы керек болот. Зеленканы да сөзсүз алыңыздар. Баланын ичи катканда мондой микролакс дегенди колдоносуздар. Бул аябай жакшы микролакс, бирок кымбатыраак турат. Ошого жараша аябай бат действовать этет 5 минуттада. Колдонуу жолу да аябай аккуратно колдонушуңуздар керек. Анан дагы бул жерде мондой лактазар деген берген экен. Бирок муну биз колдонгон жокпуз. Лактазарды коликилерден биз бир гана укропная водичканы колдонгонбуз. Бирок ошо колдонгондо аллергия берген, колдонбой койдук эчтеке. Боботик, ондой немелер, ошогон баягы немелер бар го, каплелер. Аларды кээ бирине колдонгондо жардам берет, кээ бирине жардам бербейт. Ошон үчүн бир гана нерв менен спокойт этип балага өзүңүздүн туура тамактансаңыз, анан кийин балаңыздардын ашказанында оорубайт. Колики болуп атканда биринчи эле барып эле балаңызга микролакс салып эле көтөнү оорутуп эле ар нерселерди тыга бербестен биринчи очередте газды чыгарыш керек. Баланын ичинен газды чыгарганда да ошол оң жагынан круглый неме менен чыгарсаңыз болот. Анан мондой насадкалар бар да, мондой газотводная трубочка бар, мондой газотводная трубочка. Детский мирден сатып алсаңыздар болот. Бунун түрлөрү бар, арзандары, мынусы кымбат да. 1300 бул одноразовый деле, одноразовый 10 штук болот, бирок бир штугун жууп көп эле иштесеңиздер болот да. Аябай жакшы трубочка. Мындай немесинин бир эле түрү бар, ушундайдын. Башкачалары дагы болот, бирок ушул немеси аябай жакшы. Бул жакта мондой тешиги бар да. Бул жеринен газ ортосунан бала осурганда газ чыгат да. Анан бул жакка если бала чычса, ушундай жакшы, удобный, бала чычканда эле бул жакка чыгып кетпестен могул жерде неме этет. Ошону салганда дагы жакшылап майлап алып, коркпой эле коюңуздар. Баланын көтөнү неметпейт, жумшак. Жакшылап майлап, мындай ылдыйраак кылып туруп, кичине ылдый кылып туруп кармап турасыздар да. Кичине газы чыкчаңда баланын ичинен. Пахта менен ваточный диск бар го. Ошону аласыздар дагы. Кайнатылган жөнөкөй сууга, бир идишке суу аласыздар дагы. Ошол жерде мындай кылып неме жасайсыздар. Ваточный дисктен мен азыр көргөзөйүн. Мынакей, мондой кылып аласыздар да. Мына азыр кичине сууга малып алдым. Бул ваточный диск. Баланын мурдун оорутпай, жакшы аябай бат тазалайт. Мындай кылып тоголотосуздар дагы. Мындай кылып эле оңой. Ошо неме суу болуш керек да, суу кылып туруп, анан акырын мурдумундай кылып ичине киргизип неметесиздер да, өзү неме кылып ичине жүйүп неметкенден кийин аябай жакшы бат тазаланат. Мынтип эле тазалап коесуздар. Ушундай менен суу коюп туруп эле оңой. Мурдун кантип тазаласак болот? Биз мондой эки нерсени алып иштетип көрдүк. Азыр көрсөтөм. Линаква деген бар. Линаква деген да 0+, аябай жакшы. Мындай кылып чачканда баланын мурдун жакшы тазалап эритип, анан кийин сиз буну неме менен аспиратор менен тартып аласыз. Мондой Aquamaris деген фирманыкы аябай жакшы аспиратор. Ушундай алып коюңуздар. Мондой немес насадкаларын отдельно сатат, насадкаларын мыносун комплекте да бир экичөсү болот. Ушу Aquamaris'тин өзүнүн фирмасыныкында алып колдондук. Мондой Aquamaris'тин каплиси. Мурунду аябай жакшы тазалайт. Ошо менен мондой кылып туруп соруп аласыздар дагы. Бул жагында насадкасын одноразовый. Бир-эки жолу колдонгондон кийин ыргытасыздар. Насадкасын болсо мондой отдельно сатып алсаңыздар болот. 200 рубль 10 штугу.
Бирок биз көбүнчө бакта менен эле жанагындай кылып тазалайбыз. Буну грипп болуп, баягындай мурду бүтүп неме болгондо, бала дем ала албай кыйналат да, ошондо ушу менен соргондо аябай барып жок нерсесин мурдунан тазалап чыгат. Бул насибинди колдонгондо дагы аябай экияттап колдонуңуздар. Буну бир күндө 2 жолу гана колдонсо болот. Балаңыздардын насыпырк болгондо бир күндө 2 жолу 1 каплиден, эгерде балаңыздын жашы немесине карап, инструкциясын жакшылап окуп колдонуңуздар. Жаш балдар 1 айдан баштап сөзсүз түрдө витамин D ичишиңиздер керек. Айрыкча кышында өстүрүлгөн балдарга сөзсүз витамин D, өзү негизи витамин D'ни 3-4 жашка чейин ичириш керек да, потому что витамин D рахит ооруларын алдын алат. Бала буту баспай, буту эки жакка кыйшайып, башы кыйшайып, көздөр эки жакты карап, ошондой болуп калган. Ошондойдун алдын ала турган витамин D, себеби витамин D жетишпеген болсо, баланын сөөктөрү бошоп, көздөрү эки жакта карап, чачтары түшө баштайт. Буну өзүм дагы ичемин. Аквадитрем деген мондой сатат, 200-300дөн турат. Аябай жакшы витамин. Ушуну сөзсүз түрдө балдарыңыздарга 1 айдан баштап ичириңиздер. Сөзсүз түрдө күн сайын 1 капли, 2 каплиден ичиресиздер да. Ушу бир убакытты белгилеп алып, желательно до обеда ичиргениңиздер жакшы болот. Анан көп врачтар Кыргызстанда мындайды назначить этишпейт да, потому что билбейт, Россияда төрөлгөндөрдүкү сөзсүз түрдө 1 айдан баштап педиатрлар өздөрү айтышат ушундай ичиш керек деп. Ошону унутуп калбастан ичкиле. Оюңуздарга келген эле сатып ала бербестен сөз педиатр менен кеңешип туруп, андан кийин алып даярдап койсоңуздар жакшы. Бирок негизи мен азыр сиздерге көргөзгөн нерселер эң керектүү медициналык биринчи жардам деп айта аламын. Достор, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Видео сиздерге жаккан болсо, сөзсүз лайк басып кетиңиздерди абдан суранамын. Анан кийинки видеодо мен подгузниктер тууралуу дагы видео тартайын деп турам да, анан сиздерден дагы сурайын деп атам да. Мен бул жерде көп подгузниктерди колдонуп көрдүм. Анан сиздер дагы кандай жакшы подгузниктерди, турсикилерди, ошондойлорду билесиздер, жакшы фирмаларын колдонуп көргөн болсоңуздар, комментарийге жазып коюңуздар. Мен ошо фирмадагы подгузниктерди алып колдонуп, анан азыр мен 5-6 подгузникти колдонуп көрдүм да, дагы деле жакшы подгузник таба элекмин. Ошон үчүн жакшы подгузниктер тапкандан кийин мен сиздерге кеңеш берип, ошол тууралуу видео тартамын. Кийинки видеодон жолугушканча достор, аман эсен жакшы калыңыздар.